Сиздерди 10 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырсак, назарыңыздарда 10 январга карата валюталар курсу. Өлкөбүздө күтүлгөн аба ырайы 10 январда түнкүсүн Ысык көл облусунун тоолуу райондорунда бир аз кар жайт, калган аймактарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетиши күтүлөт. Күндүн орчундуу жаңылыктарынын кыскача тизмеси. Депутаттарга иштеген күнүнө гана айлык төлөнөбү? Аялынын бетине бензин чачып өртөгөн кылмышкер кармалды. Педофилдерге химиялык бычуу же өлүм жазасы каралабы? Ушул жана башка маалыматтар менен кененирээк тааныштыра кетсек. Өкмөт башчы зордук зомбулукка жазаны күчөтүүнү сунуштады. Ал кадамга акыркы учурда 26 жана 36 жаштагы зордук зомбулукка кабылып, жаш өмүрлөрү кыйылгандар түрткү берет. Ошондой эле жашы жете элек кыздарга кол салган педофилдер күндөн күнгө өсүп бара жатканы. Өкмөт башчы депутаттарга зордук зомбулукка, педофилдерге жазаны күчөтүүнү жол жобосун изилдөөнү тапшырды. Ал эми Кыргызстандын жарандары педофилдерге өлүм жазасын же химиялык бычып салуу жазасын киргизилсин деп суранышууда. Дүйнөлүк статистикага таянсак, химиялык бычуу мыйзамда каралган өлкөлөрдө балдарга зордук зомбулук фактысы аз катталат. Мисал катары коңшу Казакстанда педофилдерди химиялык бычууга 2018 жылдан баштап уруксаат берилген. АКШда дагы химиялык бычууга уруксаат берилген, бирок ага кылмышкер каршы болсо, ал көп жылга эркинен ажыратылат. Улуу Британияда химиялык бычуу 2008 жылдан бери колдонулуп келет. Ал эми Польша мамлекетинде кордук көргөн кыз 15 жашка чейин болсо кылмышкердин макулдугу талап кылынбайт, дароо бычылат. Ушул эле кылмышка Чехияда катуу чара көргөн. Кандай түрдөгү зордук зомбулук болбосун, кылмышкердин эч бир укугун эске албайт. Ал ким экендигине карабай кылмышы такталса дароо бычылат. Ал эми Африка өлкөлөрүндө, Ирак, Иран, Кытай, Индияда өлүм жазасына тартышат. Түндүк Кореяда атуу жазасы каралган. Ал эми Египетте эл алдында дарга асылат. Биздин депутаттар мыйзам кабыл алып жатканда бул маалыматтарга көңүл бөлөт деген үмүттөбүз. Аялынын бетине бензин чачып өрттөгөн шектүү кармалды. 4 январ күнү болжол менен саат 16:20 чамасында Каракөл шаарында жарандык никедеги жубайына бензин чачып өртөп жиберген деген шек менен күйөөсү кармалды. Бул туурасында Ысык көл облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Териштирүү жүргүзүү маалында Жетегүз районунун Боготровка айылынын 33 жаштагы БС аттуу тургуну, Ак Суу районунун Маман айылынын 35 жаштагы тургуну ЧН аттуу аялы менен пикир келишпестиктен улам бензин чачып күйгүзүп жибергени аныкталган. Андан кийин окуянын күнөөкөрү качып кеткен. Келин Ысык көл облустук ооруканасынын травматология бөлүмүнө жатырылган деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Назар Ньюс. Февраль айында кайрадан митингдер башталабы? Учурда бейөкмөтчүлөр Батыштын сценарийи менен иштеген активисттер февралдан тарта кайрадан митингдерди өткөрүү боюнча акылдашып бир чечимге келе албай жатышканы кабарланууда. Ошого катар карапайым элибизди чоочун күчтөрдүн куралы кылып алуудан да сактанышыбыз абзел. Ал үчүн алдын ала түшүндүрүү иштери менен акылмандык жолунун үлгүсүн таба алсак. Булак Азия Ньюс. Украинада 81 депутат өздөрүнүн ноябрь айына карата айлык маянасын толук ала албай калышты. Алардын катарында мурдагы президент, азыркы депутат Петро Порошенко дагы бар. Ага себеп депутаттардын ишке келбей калган күндөрү болгон. А биздин депутаттар бул сунушту укканда атууга өкүм чыккандай эле кабыл алышты. Эгер сиз дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан кабарларга кайдыгер карабасаңыз, биздин каналга жазылып, жаңылыктардан биринчилерден болуп кабар табыңыз. Кийинки чыгарылыштан амандашканча үй бүлөңүздөргө тынчтык, аманчылык тилейм.